мисалы короңордо 60-70 кой болсо арасынан 10 ооруса деле силердин эсиңерди оодарат да бул. Негизи бул улан көбүнчө кыш айларында кеңири таралат. Себеп дегенде бул айда жаныбарлардын иммунитети түшүп, сапатсыз тоюттан улам листерияга көп чалдыгышат да. Эми ошо листерия ылаңынын белгилерин айта кетсем, биринчиси бул табиттин жоголушу тамак ашка болгон. Экинчиси бул нерв системасынын жабыркашы. Ошол жаныбарларыңар койбу, уйбу, бул базуудагы кыймыл аракетинин бузулушу, кезде парез деп коебуз, титиреп жерге жатып калат. Өзүнүн координациясын бузулат да, жакшы жүрө албайт, баса албайт. Ушундай кыйынчылыктарга туш келет да. Үчүнчүдөн бул температуранын көтөрүлүшү. Жана көздөр көрбөй калат кээде. Мына ушундай белгилер байкалса, бул листерия болот. Эгер өчүшүп кеткен стадиясында бул оңой менен айыкпайт, бул өлөт да жаныбар. Эми ушул листерияга чалдыгып калгандан кийин биз аны кантип дарылайбыз деген суроо бар да. Мисалы сиз короңузга кирдиңиз, мен айткан симптомдорду байкадыңыз. Координациясы бузулган, жакшы баса албайт, уламчы. Же болбосо титиреп жатып калган, табити бузулган, карамасаңыздар денесинде дене табы көтөрүлгөн, кантип дарылайбыз деген суроо бар. Листерияга чалдыккан ылаңды дарылаш үчүн ал инфекция да, ага биз антибиотик беребиз биринчиден. Мисалы азитромицин, диксицклин, амоксициллин, цефазолин, цефтраксон деле болот жалпысынан. Андан кийин ошол организмге жардам берүү максатында витамин берсек болот. А витамини, Д, Е витаминдерин жана зат алмашууну жакшыртыш үчүн Б витаминдерин кошуп койсоңор болот. Мунун баардыгы витаминдер комплекстүү түрдө топтолгон витаминдердин баардыгы бар болгон дары бар. Мисалы бутафан, тетравит деген уколдорду сайсаңар болот. Бул витамин да, эч зыяны жок. Эгерде температурасы бар болсо, дене табы көтөрүлгөн болсо, дене табын түшүрүш керек. Мына ушинтип отуруп, алгачкы стадиясына дарыласаңар, жакшы болуп кетет иншалла. Достор, бул листериянын эң коркунучтуу жери бул жугуштуу да. Бир малдан экинчи малга жугуп кете берет. Мисалы короңордо 60-70 кой болсо арасынан 10 ооруса деле силердин эсиңерди оодарат да бул. Ошон үчүн алдын алыш керек. Бул ылаңды кантип алдын алабыз? Биринчиси, ошол тоютту, жемди, сууну таза кармагыла. Жаныбарларга бул жемден, суудан жугат бул. Ошол жемге, сууга, мисалы силоско аларга ким алып келет ошол ылаңды? Ага баягы кемирүүчүлөр, чычкан, келемиш, мына ошого окшогондор. Ошон үчүн короңорду таза кармап, чычкандан, кырсалардан тазалагыла. Мышык баккыла, мисалы мышык баксаңар болот, бирок корого кириспей эле лишний раз. Ушундай жолдор менен алдын алсаңар, оорудан алыс болосуңар, жана кыйналбайсыңар да. Өзгөчө биринчи очередь силостон жугат, силос, сапатсыз силостон. Андан кийин экинчиден айта кетчү нерсе, муну аныкташ үчүн биринчи очередь жана көкмээге окшош болот. Көкмээден айырмалагыла биринчи очередь. Ойлогула, барып баягы бир аз айланып атса эле листерия экен депчи, кээде ал көкмээ болуп калышы мүмкүн. Же болбосо листерия эме көкмээ экен деп ойлойсуң, бирок ал листерия болуп калышы мүмкүн. Кантип айырмалагайбыз? Көкмээ ал, анын дене температурасы жогорулабайт, ал түшөт же нормада болот. А листерия бул инфекция болгон үчүн дене табы көтөрүлөт. Мына ушинтип айырмаласаңар болот. Жана башка сурооңор болсо кайрылгыла, биз жооп беребиз дайыма.